Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу кыргыз элим. Кудай таламга шүгүр келтирели. Башыбызда кара булут каптап, тайга кашуу тар жолдон Кудайдын колдоосу менен ушу илдеттерден аман эсен чыгып келатабыз. Бирок оорду толгус жоготуулар абдан көп болду. Бир туугандарыбызды жоготтук, аталарыбызды жоготтук. Оорду толгус исламий аалымдарыбызды жоготтук. Кудай таалам мындайдан сырткары кылсын. Мен таң калганым, урматтуу элим, бүгүнкү күндө мына шайлоо деп барлык нерсени унутуп калдык. Көчө кыйналып аткан нерсени унутуп калдык. Бүгүнкү күндө шайлоонун шайтан оюндары башталып, элдин башын айлантып, шаардан районго ташып, райондон нарынга ташып, форма 2 менен ташып, жерлерде ушундай болуп атат. Кыргызстандын булуң бурчтарында ушундай болуп атат. Ошон үчүн алданбайлы, урматтуу бир туугандар. Мен таң калганым, мамлекеттик кызматкерлер болуп алып, министр, департамент, керек болсо вице-премьер министр болуп алып, убактылуу арыз жазып, мен шайлоого кеткендигиме байланыштуу убактылуу жумушумду өткөрүп берем деп. Сиз ойлосоңуз, сиз гилтейген атка минер болсоңуз, сиз шайлоого баратсаңыз, кайра шайлоодон кийин утулуп калсаңыз дагы, кайра келип отурсаңыз, сиздин алдыңызда кызмат кылган адамдар кимге чуркайт? Сизге чуркайт. Ресурс кимде? Сизде. Ошону кандайымда ойлонуп көрсөңөр болбойбу? Логикага, акылга сыйбаган нерсе болуп атпайбы? 120 депутаттын ашып кетсе, 10 депутат, 20 депутат гана отказ берди. Өзүнүн мандаттарын тапшырды. Иманы бар адамдар экен. Калган 100дөн ашык депутаттар, мындай өзүңөр ойлонсоңор, башка фракциянын бүгүнкү күндө действующий депутаты болуп алып, жумушка кайра чыгып, сентябрь айынын айлыгын алабыз деген оюңар болуп, анан башка партиянын тизмесине тизилип алып кетип баратасыңар. Мындай өзүңөрдө эле моралдык укугуңуз барбы? Уят болобузго, чын эле жөн эле мандатымды тапшырып кетейин. Башка фракцияда туруп алып, башка партиянын списогу менен баратам. Өзүңөр ойлонуп көрсөңөр. Күйөөдө туруп алып, кадимкидей эле үй бүлөңөр бар болуп алып, башка күйөөгө тийип, нике кыйдырып, бирок ал никеге чыкпай туруп, мен азыр бул жерде жумуштарым бүткүчөк деп эски күйөөңөрдө турасыңар да. Мындай эркектик сапатыңар барбы? Касиетиңер барбы мындай? Өзүңөрдүн балдарыңар, куда сөөк, бир тууган досторуңар мындай эркек болбойсуңарбы жок дегенде? Күрөшсөңөр дагы эркекче барып күрөшпөйсүңөрбү? Ушу кандай болсун? Эл карайлап кыйналып турганда, элди сатып алабыз деп мына күндөн күнгө добуштарды жасап атасыңар, паспорттарды чогултуп атасыңар. Кудайдан корккула, суралчу күнүңөр келет. Шайлоо менен эле бүтүп калбайт да. Эл жарылайын деп турат. Силер күнөөлүүсүңөр. Эл жарылса силер күнөөлүүсүңөр. Бүт баарын түрткөнгү силерсиңер. Пандемияда жатып албадыңарбы коркуп? Эл өзү, карапайым эл өзү, жекешкерлер, соода кылган эжекелер, бир туугандар, кичинекей наристелер копилкада акчасын талкалап туруп бербедиби? Айдап жүргөн машина унааларын бербедиби? Мына элибизди алып калалы деп. Кудай ыраазы болсун, бирок шайлоонун эч кандай тиешеси жок эле адамдар. Бирок арасында көптөр бар экен. Шайлоодо сонун иштерди кылып, Кудайга жаккан жакшы иштерди кылып туруп, аягы начар болуп, шайлоонун шайтан оюндары экен да. Силер да куу экенсиңер. Билинбеги менен абдан куу экенсиңер. Кудай таалам таразалайт. Кудай таалам тараза болот. Анан өзүңөр ойлонгула да. Кыйратып атабыз деп эмнени кыйратып атасыңар? Эки ооз сөздү окуй албайсыңар. Жазып берген нерсени окуй албай койдуңар. 5 жыл бою мамлекетти баткакка тыктыңар, мамлекеттик арызга тыктыңар. Бир элге кызмат кылган, тоолуу региондордо кызмат кылган мыйзамдарды иштеткен жоксуңар. Мамлекеттик карыздан алып чыгырчу бир мыйзамдарды иштеткен жоксуңар. Жумуш ордун түзүп берген жоксуңар. Мигранттарыбызга шарт түзүп берген жоксуңар. Чек араларды чечкен жоксуңар. Алдыда кычыраган кыш келатат. Электр энергия проблемасын чечкен жоксуңар. Айтып отурса арман көп. Ошолорду бирөөсүн кылбай туруп азыр кайсы бетиңер менен кайра обещание кылып баратасыңар. Өзүңөр ойлонуп көрсөңөр, эмне кылдым мен депчи. Эмне кылып бердим мен элиме? Кой, уят болдум, жөн эле окатым кылайын деп. Башка деле эркектер бар экен. Ошо силердин араңарда депутат болуп жүргөндөр эркекче чыгып кетти го, ошолордой болбойсуңарбы? Өмүр ушун менен эле бүтүп калбайт да. Же обязательно депутат же министр болуш керекпи? Суралганга күн келет. Мамлекеттик канын ичип жеп сордуңар, күн келет. Урматтуу бир туугандарым, алданбайлы буларга, алданбайлы. Азыр кеңешип туралы, урматтуу бир туугандар, сатылбагыла, туура кыйналып атасыз. Майыптар, жетимдер, жесирлер, багаар көгөрү жок аталар, апалар көрүп атабыз, күнүгө кыдырып атабыз. Доомат кылбайлы, шайлоого аттанбайлы, списокко кирбейли, шайлоого барбайлы. Аны доомат кылбайбыз. Жетишпей атабыз, биздин да мүмкүнчүлүктөрүбүз чектелүү. Жекешкерлер мына 5 айдан бери кыймылдай элекпиз. Араңдап салыгын төлөп берип атабыз. Мамлекеттин казынасын анча мынча болсо да толтуруп атабыз. Бирок булар уяты жок.
Бизди иштеткен иштетип алып, мына көмүр менен иштейбиз мисалы. Күн түн көмүр менен иштейбиз. Ошо көмүр менен иштегенде да ошо байлардын көмүрүн ташып берип коюп, ошолор керек болсо 3 жылдан бери акчабызды төлөп бербей аткат. Убактысы келет айтабыз. Баарын айтабыз. Далилдеп беребиз, баарын айтабыз. Биздин эмгекти да жеп аткан адамдар көп. Урматтуу элим, алданбайлы, арамга алданбайлы. Туура кыйналып атасыз. Булардын 3000-5000 сом арам болуп калат. Берекеси жок, жукпайт. Муну алсаңыз, Кудайдын бетин арысын, Кудай сактасын. Балаңыз ооруп калышы мүмкүн, өзүңүз ооруп калышыңыз мүмкүн. Аптекага чуркап барып, экесе көбүрөөк кайра дарыга чабышыңыз мүмкүн. Мен аны каалабайм, бирок ошондойго мүмкүн. Анткени бул арам, адал эмес. Мамлекеттин канын соргон акча. Өзүңүз ойлосоңуз, каяктагы акчалар? Миллиондорду чачып атат. Бул каяктан? Суроо берип көрсөңүз өзүңүз. Мына сиз менен биз байып айтпайбызбы? Күн түн иштеп атабыз. Кудайга шүгүр. Адал менен жүрөгүбүз, курсагыбыз ток, балдарыбызга билим, колдон келгендерге жардам берип атабыз. Но мынчалык миллиондорду чача албайбыз да. Бишкекте 20дан 50ден квартирабыз жок да. Айдап жүргөн машинеңиз 150 000 доллар эмес да. Көтөрүп жүргөн телефонуңуз, саатыңыз 3000-5000 доллар эмес да. Арыдан берибиз да. Кудайга шүгүр. Булар каяктан? Мамлекетти жеп 100 дегенде 10 деп көрсөтүп коюп атышпайбы? Мамлекеттин канын соруп атышпайбы? Айтчу сөздөр көп. Кудайым буйрса айтабыз. Бүт айтабыз. Ошон үчүн урматтуу элим, алданбагыла буларга, арамга алданбагыла. Убакыт келет. Булар Кудайдын алдында жооп берет. Ошон үчүн алданбагыла. Паспорттарыңарды бербегиле. 5 жылда бир келген укугуңарды колдонгула. Алданбагыла урматтуу бир туугандар. Дагы чыгып турабыз Кудайым буйрса. Ассаламу алейкум.